Кыргызстанда нефт өндүргөн жалгыз ата мекендик өнөр жай ишканасы өзүнүн ишмердүүлүгүн дагы да кеңейтүүдө. Дизель менен бензин сапатын жогорулатууга жетише турган болуп атабыз. Чынын айтсам, от души разыбыз да. Себеби адамдардын жашоо тиричилиги оңолуп атат, айлыктары көбөйүп атат. 44%га айлык акыларын көтөрдүк. Быйыл дагы 23-жылга дагы бир 10-15%га көтөрүп беребиз деген ниет коюп атабыз. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунан жакынкы жылдары чоң жетишкендикте мактанаарлык аракетти байкай алабыз. Анткени аталган мекеме план боюнча 2-3 жылдан кийин дүйнөлүк стандартка туура келген жогорку сапаттагы АИ-92, АИ-95 маркасындагы бензинди өндүрө баштайт. Ал үчүн Жалал-Абад шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводду 2025-жылга чейин модернизациялоодон өткөрүү планын коюшкан. Бул ири долбоордун учурда техникалык экономикалык негиздемеси даярдалды. 21-жылдын декабрь айында өлкө башчыбыз президентибиз биздин ишмерибиз менен таанышуу максатында Кыргыз Петролиум компания ишканасын барып жеринен көргөн. Ошол жерде бизге заводду модернизация кылуу боюнча тапшырма берилген. Ошол күндөн баштап биз ошол берилген тапшырмаларды аткарууга киришкенбиз. Биз бүт жумуштарды 2 этапка бөлгөнбүз. Биринчи этабында биз ТОсуна техзадание даярдадык. Ошонун негизинде бизге 5 ири компания катышып, анын арасынан бир компания бизге ТОсун даярдап берди. Ошонун жыйынтыгы 22-жылдын 4-кварталында бизге келди. Бүгүнкү күндө биздин колубузда даяр ТОсу бар. Ал ТОнун жыйынтыгы менен бизде азыр өндүрүлүп аткан нефтинин глубокая переработка деп коет. Ошонун негизинде биз дизель менен бензин сапатын жогорулатууга жетише турган болуп атабыз. Себеби дегенде Таможенный союздун тех регламентине ылайык биз 25-жылга чейин К4, К5 үлгүсүндөгү дистопливого жана 92-95 октан менен бензинге өтүшүбүз керек эле. Ошондой бизге талаптар коюлган. Кыргыз нефтегазга караган Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун заводу ИАЭПтин талабына жооп берген продукцияны чыгара албайт. Учурда аталган завод мазут жана күйүүчү майдын АИ-80 үлгүсүн өндүрүшөт. Ал эми аталган заводду модернизациялоо иштерине $410 миллион керектелет. Каржылык ТОнун негизинде бизге азыр $410 миллион деп берип атышат. Ушул установканы коюп беришти. Каржы маселесин бүгүнкү күндө биз Кыргыз нефтегаз өзүбүз акыркы 1 жылдан бери акча каражатын чогултуп атабыз. Бүгүнкү күндө $40 миллион тегерегинде акчаны чогултуп койдук. Калган акчасын азыр өкмөт менен биргелешип источник финансированияны табабыз. Эми муну өкмөт башчысы деле өлкө жетекчилиги деле ошол жардам беребиз деп бизге ишендирип кетишкен. Азыр тиешелүү органдарга биз кайрылып атабыз, ушу источник финансирования чечип берсеңиздер деп. Бирок азыр уже 2-чи этабына кириштик. Техзаданиялар даярдалды. Подрядный компанияларды азыр биз 5-6 чоң ири компанияга биздин өзүбүздүн техзаданияны берип атабыз. Ошолордун берген баасына карап туруп, суммасы так аныкталгандан кийин биз акчасын источнигин издеп баштайбыз. Жаңы завод курулса, аны толук кандуу иштеш үчүн толукчаны бөлүш керек да, бул багыттагы. Туура маселе айтабыз. Бүгүнкү күндө биз жалпысынан болуп Кыргыз нефтегаз 178 миң тонна, былтыркы жылы 178 миң тонна нефть өндүрдүк. Бул көрсөткүч рекордтук деңгээлде. Себеби дегенде буга чейин мынча көп союз малында болгон, 490 миң тоннага чейин чыккан. Бирок акыркы 30 жылдан бери, эгемендикти алгандан бери убагында 40 миң тоннага чейин түшүп кеткен өз добыча. Былтыры биз 178 миң тонна өндүрдүк. Бирок бүт Кыргызстандан, биздин участоктардан жалпысынан болу 298 миң тонна
нефть өндүрүлдү. Биз азыр ошо 25-жылга чейин нефтинин көлөмүн 500 000 тоннага завод бүткөнгө чейин көтөргөнү бүткүчү аракетибизди жүргүзүп атабыз. Мунун алкагында биз бурениянын санын көбөйтүп атабыз, сапатын жогорулатып атабыз, жаңы оборудованияларды алып атабыз. Мына былтыр биз 29 скважина бурут эткен болсок, быйыл биз 53 скважинаны планга киргизгенбиз. Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 9 скважинаны биз уже даярдап ишке бердик. Кыргызстанда нефть өндүргөн жалгыз атамекендик өндүрүштүк ишкана өзүнүн ишмердүүлүгүн кеңейтүү алдында турат. Тагыраагы аталган ишкана жакынкы күндөрү чоң салмактагы бургулоочу техниканы ишке киргизет. Кыргыз нефтегаз ишканасында жалпысынан учурда иштеп жаткан 600дөй нефть өндүрүүчү скважина бар. Жыл соңуна чейин 50дөн ашык скважинаны ишке салуу аракети көрүлүүдө. Ал үчүн мекеме техникалык шарттарын жакшыртып, 244 миллион сомго бул мунай бургулоочу жаңы техниканы сатып алды. Жаңы алынган бул барс 140 деп аталган техниканын артыкчылыгы көп. Эң негизгиси нефти өндүрүүнүн көлөмүн дагы да көбөйтүүгө өбөлгө түзүлөт. Ошо бургулоочу агрегаттын барс 140 тереңдиги ушу 2500 метрге чейин казалат. Ошону Кудай кааласа бир жумада дагы жапчастар келсе, бир жумада да баштайбыз бургулоо иштери. Мына скважинанын азыр тереңдиги 1800, Кудай кааласа башта бир где-то 15-20 күндө кулас бүтөбүз деген ниеттер бар. Пагонометр казышыбыз керек. Ошо азыр биринчи квартал боюнча 15546 каздык. Пагонометр деген 1 метр деген да эми. Ошо 15546 метр каздыга биринчи квартал боюнча. Так, бир же ошо годовой план так 61615. Ошо пагонометр казыш керек, ошо жөн айтканда ошо метр. 8 жылдан бери иштейм. Мындан дагы бир 115-40 неме бар, китайский. Ошондо иштейт элем. Бул эми жаңы келди. Ал 1,5 километр казат эле, азыр бул 2000 казат. Аны күчтүү дагы 140 тонналык. Bunun жылыштары жылдырганда убактысы да белки чоңдорго караганда тезирээк жыласың. 5-10 күн ичинде жылдырып коесуң. Тезирээк болот. Азыр бүтөбүз, бүтүүбүз менен 5 метр дагы жылдыра беребиз. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому мунай өндүрүү боюнча жылдын биринчи кварталына коюлган планды 4000 тоннага ашыгы менен аткарды. 3 айлыктын жыйынтыгына 549 миллион сом таза киреше алынсын деген талап коюлса, ал 300 миллион сомго көп чогулган. Мындай алгылыктуу аракеттердин жыйынтыгы менен кызматкерлердин эмгек акысы бул жылы да көбөйтүлөрү айтылды. 2,5 миңден ашуун кызматкер эмгектенген мекемеде айлык акылар өткөн жылы 44%га көбөйгөн болчу. 22-жылдын жыйынтыгы менен биз 44%га айлык акыларын көтөрдүк. Быйыл дагы 23-жылга 6 айдын жыйынтыгы менен дагы бир 10-15%га көтөрүп беребиз деген ниет коюп атабыз. Бирок бунун бардыгы биздин жумушчуларыбыздын, биздин компаниянын жетишкен ийгиликтерине жараша болот. Бирок бүгүнкү күндө бюджетке киргизип атабыз. Ошо 15% дагы. Кандай учур болбосун, кызматкерлерин алдыңкы орунга койгон акционердик коом бул жолу да нефтичилердин саламаттыгын унутта калтырбады. Алардын ден соолугуна кам көргөн нефтчи санаторийи заманбап шартка ылайыкталды. Санаторийде бир учурда 50 кызматкер өз саламаттыгын чыңдай алат. Алардын арасында аталган ишканага салым кошуп, ардактуу эс алууга чыккан нефтичилер да бар. Бар жогу жакшы. Мен мисалы үчүн Кыргыз нефтин жетекчилерине ыраазычылыгымды билдирип кетем. Себеби мына бизге окшогон пенсионерлерди дагы ушундай кылып, путевка берип, сыйлап бир счет Алла Таалам ушуларга да ден соолук берсин, иштеген иштери ийгиликтүү болсун, дайыма жакшылыктардын үстүндө болсун деп ушуну каалайм да. Биздин Кыргыз нефтибиз дагы өнүп өсө берсин. Эч качан частный лицолорго өтпөстөн, Алла насип кылса дайыма ушул өкмөттүн карамагында болуп турса, бизге да адамдарга деле жакшы да. Ардагер катары, ушул тармакта иштеген адам катары кандай баа берип атасыз бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүнө? Бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүнө эми чынын айтсам от души ыраазыбыз да. Себеби адамдардын жашоо тиричилиги оңолуп атат, айлыктары көбөйүп атат. Ошондо бизге азыр эң жакшы нерсе адамдарга ушул айлык убагында берилип атат, питание берет, 13 берет. Мына жакында акционерлик чогулуш болот. Бүгүн
Erteң болот. Erteң 28 erteң болот. Андан кийин акчасы барлар акчаларын алат. Бул жердин шарттары жакшы болуп калды азыр. Барлык нерсе бар, парафин бар, суу бар, СМТ, электрофорез, эки массаж жакшы болуп калды шарттары. Сонун азыр келген адамдар ушу курорттоодо эле болуп баары жакшы болуп калды. Кыргызнефтегазда өзү 33 жылдан бери иштейм да. Бул Союздан берки эң күчтүү санатория да эми. Иштеп келип аткан. Азыр бул ремонтко муктаж болчу же кандай? Ремонтко муктаж болчу. Бүт нерселерин жаңылашыптыр. Азыр карап турсамчы, азыр лагерлерди оңдоп атышыптыр. Өтө катуу иштер кетип атыптыр. Рахмат деп атамчы жетекчилерге ушундай жаңы заманбап кылып кайра куруп ушундай курортный немеге айландырып коюптур да. Мындан сырткары Кыргызнефтегаз ишканасына таандык Арстанбап аймагындагы Зорка лагеринде да быйыл чоң өзгөрүү күтүлөт. Жайкы мезгилде нефтичилер жана жеткинчектер эс алган лагерде учурда заманбап 10 коттедждин курулуш иштери башталып, быйыл колдонууга берилет. Кызматкерлерине кам көргөн ишкана бул аракеттерин дагы да улантып, эми кереметтүү ысык көл жергесинен пансионат сатып алууну көздөөдө. Быйылкы жетекчибиз Нургазы Нурланович, Нышанов Нургазы Нурланович келгенден бери соц объекттерге өтө чоң бир жардам берди. Өзүнүн демилгеси менен чоң жардамдар берди. Биринчи эле мисалы ала турган болсок, ушул жерде ремонт кылды. Кийин Арстанбапта пионер лагерибиз бар. Ушул пионер лагерди түп тамыр менен бузуп, быйыл жарымын 10 коттедж курду, 300 орунду. Кудай кааласа дагы бир этап менен быйыл балдар эс алып бүткөндөн кийин дагы куруп берем деп атат 300 коттеджди. Ал жерде эми Кыргызстанда бирден бир лагерь болуп саналат. Мындай лагерь мен көрө элекмин, аябай заманбап. Ошол жатаканасында унитазы, жатаканасы, умуальниги, душу бүт баары бир жерден. Балдар мурункуда кысылып жатпайт. Кеңири, месталары чоң, жакшынакай кылып салып берди. Андан кийин быйыл эң бир жакшы бизге жасаган нерсеси Кыргызнефтегаздын ысык көлдө эс ала турган санаториясы жок болчу. Быйыл ошол жерден жакшы 70 орунду пансионат алып атабыз. Кудай кааласа эртең 28 апрель чогулушубуз болот. Чогулуштан кийин уже буну биз барабыз. Уже баарын даярдап койгонбуз, уже сатып алып, быйылкы жылы биздин жумушчулар өзүбүздүн пансионатта ысык көлдө жээгинде дем алышат. Мекеме жумушчуларын турак жай менен камсыздоо үчүн мамлекеттик ипотекалык компания менен келишим түзүп, көп кабаттуу үйлөрдү курууга да белсенип жатат. Жер маселеси чечилген, тендер иштери өткөрүлсө, 200 батирлүү үйдүн курулуш иштери башталат. Анын каржылоосу 50% Кыргызнефтегаз ишканасынын эсебинен болсо, калганын мамлекеттик ипотекалык компания берет. Госипотека компания аркылуу биздин кыргыз жарандарын турак жай менен камсыз кылуу үчүн Мой дом деген атайын программа иштеп чыккан. Ошонун алкагында биз дагы ошол эмнеден пайдаланып, биз өзүбүздүн жумуштар үчүн 200 батирлүү көп кабаттуу үй курайлы деген ниет коюп атабыз. Бүгүнкү күндө Госипотека компаниянын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр аяктап калды. Быйыл Кудай буйруса ошол курулуш иштери башталат. Анын финансированиясы 50%-ын азыр ошол Госипотека компания кылып берип атат. 50%-ын Кыргызнефтегаз өзүнүн эсебинен каржылайт. Анын курулуш иштери бүтүп, бүт тиешелүү иш кагазын алгандан кийин биз каржылаган 50% дагы ушу Госипотека компания бизге кайра кайтарып берип, анан биздин жумушчуларга 20 жылдык аз пайызда ипотечный кредитование кылып туруп беришет да. Азыр ушунун үстүнөн проекттерин иштеп чыктык, долбоорлорду иштеп чыктык. Жергиликтүү бийлик менен жерлердин категорияларын алмаштырдык, жерди бөлдүк. Акча каражатын азыр эртең бизде общий собрание акционеров болот, ошол жерде бекитип, анан ошол ишти дагы Кудай буйруса бир 2 жылдын ичинде берели деп атабыз. 2022 жылы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун таза кирешеси 3 миллиард 131 миллион сомду түздү.
Белгиленген план 114%га аткарылып, рекорддук жыйынтык беришкен. Ал эми өндүрүлгөн продукцияны сатууда жана кызматтарды көрсөтүүдө аткарган жумуштар 102%га ашыгы менен аткарылган. Жумуш ыргагынын басымдуусу техникага байланышкандыктан өткөн жылы 53 даана жаңы заманбап техникаларды сатып алууга жетишишкен. Мындан сырткары аталган ишкана Кочкор Ата шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга ар тараптуу салым кошоору белгилүү. Үбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Кочкор Ата шаары.